Кыргыз менталитетинде баштуу адам жар айтат. Жар айтканда этияттык менен айтыш керек. Сен аткарып аткан сен ошого ырга шайкеш келбей калышың мүмкүн да. Турмушту башынан өткөзгөн адам айткан жакшы го дейм. Кыргыз элибизде салт бар го. Жолдошу каза болуп калган аял киши деле өзүнүн келинине жооп салбайт. Менимче эми таланты бар адамдардын бардыгы эле айта берсе болсо керек менимчечи. Эркек кишинин жар айтканы боло берет. Иман ырлары менен, нашит ырлары менен алып кирип бергиле деген үчүн балким ошол ырдаган ырчылар ошол багытты тандаган чыгар. Бул видеонун астына өзүңүздүн пикириңизди жазып кетиңиз. Акыркы жылдары Кыргызстанда той жаатында ар кандай маселелер көтөрүлүп, талкууланып келет. Алардын бири жар айтуу. Сөз түрдө жарды үй бүлөлүү адам айтыш керек десе, кээ бирөөлөрү жок, ал той ээсинен көз каранды, эгер кайсы ырчыны, кайсы адамды тандаса, ал өзү билет деген дагы пикирлер айтылып келет. Биз бүгүн мына ушул боюнча атайын репортаж даярдадык. Бул той маселесине, бул жаатта тиешеси бар адамдардын пикирлерин угуп көрдүк. Алгач эле биз эл агартуунун мыктысы, элдик этнограф Сонунбүбү Калматова апабызга байланышып, жарды негизи кимдер айткан, сөз үй бүлөлүү адам айтыш керекпи, мырзалардын жар айтуусуна көз карашын сурап, төмөнкүдөй жооп алдык. Биз кыргыздар өзү ырымчыл адамдарбыз. Бардыгын ырымдайбыз. Баланы бешикке салсак да ырымдайбыз. Больницадан чыгып келсек да ырымдайбыз. Кыскасы ырымчылбыз да. Бир тилек айтабыз, жакшылык күтөбүз. Ошо жар айтууда да бир жакшылыкты күтүп атышат. Мисалы, келин келгенде жоолукту үй бүлөсү түгөл, жолдошу бар, аман-эсен, балдары чоңоюп калган, аксакал болуп калган, даттуу баттуу байчеге салдырышат. Ошол сыяктуу дагы бул жар айтканда ошондой айымдарды туура келет. Супер акция. Одон супер хит. 50 гигабайт болгону 230 сомго. Эмнеге ашыкча төлөш керек? Интернет, банк, кызматтар, сатып алуулар жана бонустар. Баары бир Мой О тиркемесинде. Супер хитти азыр кошуп ал. Башкалар эми таарынбасын, анткени ал ырдын текси жакшы болуш керек, музыкасы ойдогудай болуш керек. Бирок сен аткарып аткан сен ошого ырга шайкеш келбей калышың мүмкүн да. Анткени сен айлы турмушка чыга элексиң. Ал дагы көп нерсени балким сен билбестирсиң. Же болбосо турмушка чыгып ажырашып алганды дагы муну мен Тынардын, жана Куудул Тынардын бир берүүсүндө уктум эле. Мени тамадагы аябай шайлашып, анан айтып калышат дейт, ай жана жар айткан кызың толук үй бүлөдөн болсун, анан күйөөдөн чыкпаган болсун, жакшысын танда Тынар деп айтат дейт. Мен эки аял алганымды эске алышпайт деп. Көрбөйсүңбү? Тамашага салып айтып атат да. Көрсө биз ырымдап коебуз да. Негизи мен деле жакында небере кызымды узаттым. Гүлзат Байзакова 2 келин менен алып чыкты эле. Бул бир толук үй бүлө, өскөн үй бүлө, Кыргызстанга белгилүү үй бүлө, маданияттын туу чокусун, элдик баалуулуктарды алып жүргөн үй бүлө. Курсант боло түшөсүң, көрсөң көзүң тое түшөт. Ошондуктан жар айтканда этияттык менен айтыш керек. Жарлыкты негизи акындар айткан деп. Анткени алар ошол кишиге арынап айтканда, ошол кишинин атын атап, кыздын атын атап, баланын атын атап, азыркы жарлыкта болсо жазылып даяр текст эле баарына чаптап атпайбызбы? Атайын келген киши жок да. Акын болсо атайын келип атат. Ал ошол жерден төгөт, ошол жерден айтат. Мун жерден бөлгөндүн деле мындай кажети жок болуш керек. Ал көшөгөгө киргизип жаткан жок, ал залга киргизип жатат жаштарды. Кандай бир жакшы сөз менен айтыпчы, көрктөндүрүп. Бул жерден мен катачылыкты көрбөймүн. Керек болсо бирөөнүн сөзүн, бирөөнүн кебин кайра тиги ресторанга барып ырдап, бул ресторанга барып ырдап, анан аркысына барып ырдагандан көрө, балким бул кызыктуураактыр. Бул болбойт, тигил болбойт дей бергенде кичине төкмө акындардын да шагын сындырып алабыз. Алар ошондой өз иш кылып жаңы чыгып келатышат.
кошокту да ушулар айтып атышат. Менин түшүнүгүм ушундай Эрлан. Азыркы учурда жар айткандар чынында абдан көп, бирок ага карабай эң көп тойлорго баягы буйрутма алып жар айтып жүргөн элибиздин эмгек сиңирген артисти Гүлзат Байзакова эжекебизге дагы биз байланыштык. 2000-жылдардан бери жарын ырдап жүрөм деген эжекебиз бул маселе боюнча төмөнкүлөрдү айтып берди. Жарды ушу 2000-жылдарда башталды го. Турусбек Жумалиев байкенин идеясы болчу. Жарды эң биринчи жолу ушу биздин жаш кезде кино саякатчылар клубу деген передача бар эле. Мына Ушерекинин байкенин заграницадан коноктору келип кызын турмушка узатканда Турусбек байке ушу ал кезде жалым менен чыгарганда кыздычы. Мына ошондон бери ушул күнгө чейин жарды айтып келе жатабыз. Жарды алмыстактан бери акындарыбыз айткан. Бизе акындардын айта турганы туура. Эң туура вариант буга каршы эмеспиз. Кыргыз элибизде салт бар го. Жолдошу каза болуп калган аял киши деле өзүнүн келинине жол салбайт. Баягы жолдошу жок айымдарга урук туугандары келинине жол салдыртпайт. Бул да бекеринен болбосо керек деп ойлойм да. Буга чейин белгилүү теле алып баруучу Нурзат Токтосунова жардын ордуна салават айтып, сынга кабылган. Алып баруучунун жүктөгөн видеосунан кийин коомчулукта ар кандай пикирлер айтылган. Күмөндөр Абылов агабыз баштаган эл өкүлдөрү дагы бул маселени көтөрүшүп, кайчы пикирлер жаралган. Биз бул боюнча дагы бир инсан менен маектештик, анын пикирин билдик. Элибиздин жакшылыктарында кызмат кылып, эрке балалык кызматты кылып жүргөн Эмил Балтагулов агабыз бул боюнча төмөнкүдөй пикирин билдирди. Анан нашид менен алып кирип аткандар ал деле менимче ошол иман жолунда жүргөн такыба үй бүлөлөрдүн талабы болуш керек. Себеби биз андай жеңил ырларды жактырбайбыз. Бизге ушундай иман ырлары менен, нашид ырлары менен алып кирип бергиле деген үчүн балким ошол ырдаган ырчылар ошол багытты тандаган чыгар. Мен аларды дагы мындай туура эмес кылып атат деп айта албайм. Көбүнчө ошол табитке, анан талапка жараша кете берет деп ойлойм. Анан эми менин оюмча так мындай чек жок болуш керек. Бир гана мындай адам алып кирсин деген чек жок болуш керек. Анан той ээлеринин табитине жараша кете берет деп ойлойм. Биз бул боюнча шаар тургундарына дагы жарды сөзсүз түрдө үй бүлөлүү адам айтыш керекпи, эркектердин жар айтуусуна сиздин көз карашыңыз кандай деген суроо узатып, төмөнкүдөй жоопторду ала алдык. Кыргызста башы бүтүн адам деп коет аны. Никелүү, үй бүлөлүү адам айтканы үчүн ылайыктуу да. Анан бир кандай акыбалда жашап аткан адам жар айтканы туура келбей калат. Кыргыздын менталитетинде баштуу адам жар айтат. Баштуу адам бир акыл максат айтыш акылуу да. Эркек бала жар айтканы мага өөн учурайт. Эзелтен ата бабабыздын салтында акындар жар айтчу ат менен. Анан ол азыр кафелерде эркектердин жар айтканы орунсуз эрене. Мен өзүм оюм үй бүлөлүү адам айтыш керек. Бар жокту түшүнгөн, билген турмушту жолун. Буга көз карашым туура эмес, эркектердин жар айтканы. Менимче эми таланты бар адамдардын бардыгы эле айта берсе болсо керек менимчечи. Мен эми жекече оюм да. Жакшы айтса, бай элди өзүнө карата алса, айта берсе болот го. Ылгабайсыз демек, Ылгабайм. Эркек кишинин жар айтканы боло берет. Себеби ол ошол нерсени алып бара алса, өзүнүн татыктуу көрсөтө ала турганыбызды эркек киши, аял киши айырмасы болбош керек. Мен оюмча үй бүлө болсо жакшы болмок дейм да. Анан менин өз көз карашымда улгайган жакшы мындай турмушту башынан өткөзгөн адам айткан жакшы го дейм. Эркектердики туура маселе го дейм. Кыз кишиге эркектердин жар айтканы эми ал билбейм, менин көз карашымда туура эмес дейли го дейм. Мына ушундай ар кандай пикирлерди уктук. Негизи эле бул маселе боюнча сиздин көз карашыңыз кандай? Сөзсүз түрдө сиздин пикириңиз дагы өтө маанилүү. Андыктан бул видеонун астына өзүңүздүн пикириңизди жазып кетиңиз.